Assalamu алейкум, Адил Качкынбекович. Алейкум ассалам. Сиз кайсыл жактын кулуңуз? Эми өзүм жөнүндө кыскача айта кетейин. Менин атым Адил Качкынбекович, фамилиям Назаров. Эми кайсы жер дегенде ата тегиңди айтасың да. Мен чоң аталарым түбү негизи Суу Самырдан болот. Бирок чоң атам 47-жылы чүйгө келип, биякта отурукташып калыптыр. Анан кийин ошо Байнантоновка айылында, Сокулук районунда чоң атам келип, өз атам дагы, өзүм да ошол жерден төрөлүп калдык. Ошондуктан ошо биз азыр Сокулук деп айтабыз, чүйгө карайбыз дейбиз, бирок ким сураса мен болсо Суу Самырлык саякмын деп эле айтам да. Жашыңыз канчада? Мен жашым 41-де, азыр ошо 41-ге чыктым. Өзүм ошо 4-мартта төрөлгөм, 79-жылы. Ошол. Жакшы. Үйлөнгөн болсоңуз, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, мен үйлөнгөнмүн. Биз келинчегим экөөбүз баш кошконго 20 жыл болду. 20 жыл болду. Келинчегим өзү Нарындан болот. Экөөбүз чогуу 20 жыл жашап 4 бала күттүк. 3 эркек, 1 кыз. Улуу балам Жусуп 17 жашта, кызым Эрика 16 жашта. Анан дагы уулум бар, Ариет 10 жашта. Эң кичүү балам 3 жашта, Арон. Ошо кыскача өзүм семьям жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө. Жакшы, абдан жакшы экен. Жогорку билимдисизби? Мен өзүм Кыргызстандан бүтүргөн 2 жогорку билимим бар. Биринчи жогорку билим экономика жактан, финансы кредит. Эң биринчи ошо баягы мектеп бүтүргөнү финансы кредитти бүтүрдүм. Финансы кредитти бүтүрүп иштедим. Банктарда иштедим, финансовый компанияларда иштедим. Ошол финансы тармакты жакшы эле билем деп айтсам болот. Анан ошо иштеп атып мен түшүндүм, финансыдан тышкары баары тең бизге мыйзам менен байланышкан экен. Ошондуктан мыйзам жагын билиш үчүн мен болсо 2-чи жогорку билим алгам. Юриспруденция, гражданско-правовое дело депчи. Ошо экономика жалпы эле бүт баары тең мыйзамга такалат экен. Ошондуктан 2-чи жогорку билим юриспруденцияда, бул болсо ошол право да. Ошо андан тышкары өзүм окуп келгем, чет жакка чыгып келгем, англисче эркин сүйлөйм да. Англисче эркин сүйлөйм. Ошол айтып кетсек болот. Анан жумуш жөнүндө айтканда мен болсо башы айтып атпаймынбы, финансы компанияда иштедим, банктарда иштедим, көп мындай благотворительный фонддордо да иштеп калдым да. Жанагы жетим балдар жөнүндө кам көргөн фонддордо бир 4 жылда иштедим да. Анан кийин өзүм бизнес чөйрөгө өттүм. Ошо бизнес жөнүндө да айта кетиш керекмин. 2006-жылы бизнес баштап жөнөкөй мындай айтканда нөлдөн баштадым да. Нөлдөн баштап чоң ийгиликтерге жеттим. 3 жылдын ичинде өзүм там салып, 2 машина алып дегендейчи. Ал убакта бул болсо мындай чоң ийгилик деп айтсам болот. Бир 15 жыл мурун ошондо 15 жыл мурун эле айына $2000 тапчу экенмин да. Анда эң эле жакшы айлык жалпы $100 болчу да, $100. Ошондо бизнестен баштагам. Бизнес кайсы хостовар магазиндерим болчу эле, IP телефония деп ошо жанагы эмеле жаңы башталып атканда. Андан кийин квартираларга өттүм, квартираларда ремонт жасап, сатып, жалпы квартира недвижимость боюнча көп иштедим. Азыр деле ошо строительство куруу тармагында иштейм. Биз болсо жанагы үйлөрдү курабыз азыр. Ошо куруу тармагында азыркы убакта ошол жерде иштейм да. Жалпысынан айта кеткенде. Бирок бүгүнкү күндө сиз мамлекеттик мекемелерде толук кандуу иштейт деген анча-мынча маалыматтар бар да, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жалпысынан мен силерге эмне жөнүндө айткым келип атат да. 2010-жылы эле биз революцияга катышканбыз да. Эмнеге катышканбыз? Анткени бизнесте иштеп жүрүп биз көрдүк да адилетсиздикти. Салыктарды көтөрө баштады, светтерди өчүрө баштады. Жанагы 60 тыйын кошулуп бизге өтө оор болду да. Биз болсо бизнес
элдер менен иштегендиктен, тыкыз иштегендиктен, алардын проблемалардын жашоосу начарлап баратканын биз көрдүк да. Ошондуктан эч кандай саясатка аралашпай туруп биз болсо ушул революцияга чыкканбыз да. Анан ушул жолу да кайра революцияга чыктык. Эмнеге чыктык? Анткени ушул Сооронбай Шариповичтин бийлиги 3 жылдын ичинде экономиканы артка кетирди да. Экономика өнүкпөсө, анда билим берүү өнүкпөйт да. Билим берүү жок, бизде баягы келечек жок. Ошондуктан өлкө өнүкпөйт. Ошондуктан биз революцияга чыктык. Буйруса мына ошо качтык. Бул мен ойлойм, бул революция бизге керек эле да. Анан биз болсо дайыма адилетсиздик менен күрөшүп келгенбиз. Анан ошол могу революциядан кийин азыр менин оюмча көп дагы каталар кетип атат да. Мурунку иштеп өзлөрүнүн мындай терс жагынан көрсөткөн кадрлар келип атат. Ошолордун бири Нариман Тюлеев болгон. Ооба, балким ал болсо хозяйственник катары жакшы адам болгон чыгар, бирок өзүнүн баягы коррупция боюнча өзүнүн терс жагынан көрсөтүп алып, ошондуктан биз алга кайра келишине каршы болгонбуз да. Ошондуктан мэриянын астына да чыкканбыз, ошолордун бирөөсүнөн каршы болуп мен да чыккам. Анан кийин эле көбүнчөсү балким ойлоду да, балким буларга кызмат керек болуп атат депчи. Мен ачык эле айтып коеюн, мына 16 жылдан бери эч кандай кызматта иштеген эмес, мен чиновникте болуп көргөн эмес, мен болгон эле ошо бизнесте келгем да. Мен ойлойм, баягы Табылды Эгембердиев айткандайчы, өлкөгө 1000 чиновник эмес, 1000 бизнесмендер керек да. Анткени бизнесмендер салык төлөйт, бизнесмендер элге жумуш берет, бизнесмендер керек да өлкөгөчү. Бирок ошол мэрия өткөндө Балбак Зардыгыч өзүнө чакырып айтты, Адил, менин баяртан иштеп берейин, чын жүрөктөн, чын дилимден иштеп берейин. Кааласаң могу Первомайский районго аким болуп кел, вице-мэр бол деген да сунуштар болду. Бирок мен ачык айттым, мен болсо аким болгум келбейт. Ошол жерге аким болуп отуруп алып, ким мага $100, $200 алып келет деп, ошондой взятка бумага айтып мен иштегим келген жок да. Анан кийин эле мен ачык айткам баарыначы, мен эч кандай кызматка баргым келбейт депчи. Бирок тилекке каршы көп эле адамдар мага чыгып атат да. Адил, эми силер таза деп атасыңар, силер иштебесеңер таза адамдар, анда ким иштейт? Өлкөгө кадрлар керек депчи. Анда мен айттым, макул, анда бир хозяйственный жагын иштүү да. Ошондуктан мен ошол сунуш боюнча ойлонуп атам. Кандай болот, эмне болот? Анткени азыр иштей баштасам айтат бош керек элдерчи. Силер болсо сатылып кеттиңер, силер кызмат үчүн чыгып атыптырсыңар депчи. Бирок с другой стороны, эгерде мына эки жогорку билимим бар, тажрыйбам бар, хозяйственный жактан, анан иштеп чыныгында пайдамды тийгизсем, бул жаман иш болбойт деп ойлойм. Азыр болсо баары эле бакылдап эле баягы күчү тилинен чыгып атат, сөзүнөн чыгып атат да. Мен ойлойм, бизге азыр аз сүйлөп, ишибиз менен көрсөтүш керек болуп атат. Ошондуктан мен деле жашмын, 41-демин, иштеп өзүм ишим менен көрсөтүп көрөйүн деп атам да. Туура чечим кабыл алган экенсиз, рахмат. Мына ошол 5-6 октябрда болуп өткөн революция кандай бир мындай өзгөрүүлөрдү алып келди, же болбосо ушул алып келген өзгөрүүлөргө сиз мындай десем, мындай жан дүйнөңүз менен, же болбосо мындай жүрөгүңүз менен, же болбосо мындай бир мокуңуз кандыбы? Ачык эле айтайын, тилекке каршы азыр революция өзүнүн максатына жеткен жок деп мен айтсам болот. Анткени эл каалаган, эл суусаган жаңы адамдар келишин. Жаңы адамдар дегенде биз баары эле жаштар келсин дебейбиз. Анткени жаштар эми чын айтканда айылдан келип, балким революцияга салым кошкондур. Бирок революциядан кийин чарбачылык жумушта билим керек, тажрыйба керек, акыл болуш керек, жалпы баягы эл аралык тажрыйба керек да. Анан кийин мен мисалы колхоздон келип алып, өзүм айыл өкмөттө да иштебесем, эч кандай бизнесте кылбасам, сразу келип алып эле мэр болом деген ошо туурабы? Туура эмес. Ошон үчүн мен айтам, аяктан болгону коррупцияга малынбаган адамдар келсин деп атам да. Анын ичинде, конечно, жаштар болсун, билимдүү жаштар болсун, чет мамлекеттен иштеп келген, окуп келген жаштар келсин деп атабыз да. Жалпысынан биз иллюстрация деп атабыз. Бирок иллюстрацияда өтө оор болот экен Кыргызда. Анткени баарыбыз эле тууган келебиз да. Анан кийин тууган болгондо эле бирөөнү кыскартылалы десек, мисалы Мадумаровду иллюстрация кылсаң, анын артында эли бар. Текебаевди иллюстрация кылсаң, эли бар.
Бабановдыкы да эли бар, Атамбаевдыкы да бар, эли бар. Ана ошолордун баарын кандай иллюстрация кылабыз деп, мындай чын айтканда мен башым ооруп атат да. Жалпысынан, конечно, жаңы адамдар, коррупцияны көрбөгөн адамдар келсе болот эле да. Көбү жаштар келсин, бирок не только жаштар, тажрыйбасы болсо, иштейм десе, жалпысынан эле элдер келиш керек деп ойлойм да. Анан ошол жагынан азыр эми эски кадрлар келип атпайбы? Ошолордун бири мына Үсен Сыдыковдун баласы Бакыт Сыдыков, баласы эмес, даже небереси да ошоктон иштеп атат дейт да. Оштон угуп атабыз, губернатор болуп туруп чалдар келип атыптыр да. Эмнеге эмне Кыргызстанда иштей турган адамдар келбей, жетишпей калдыбы, же эмне жок болуп калдыбы? Менин оюмча көп эле жактан бул жерден баягы ар бир командага эле свойлорду, өз кишилерибизди коебуз деп атат да. Андай болбойт. Биз балса, совет убагында бизге мындай конкуренция керек, соревнование керек да. Биз жанагындай соревновательный кылып, кимиси күчтүү болсо, ошолордон ылдый жактан башташ керекпиз. Ылдый жактан баштап, анан чоң нерсеге жетиш керекпиз. Анан эле көчөдөн келип алып эле төрменики мен мэр болом деген, ошо мен ойлойм да туура эмес да. Какой-то бир чарбачылык иштерден башташ керекпиз. Кичинекей мастер болуп, слесарь болуп, ошондой ишке жетип алсак жакшы болот эле да. Анан азыр келип алып эле туугандарым келсин, туугандарым иштесин деген ошол жагы туура эмес болуп калып атат го деп ойлоп атам да. Туура, абдан туура айтасыз. Азыркы учурдагы ушу же болбосо мэрияда болуп аткан окуяларга же болбосо эле ушул жаңы мэр болуп келген инсанга көз карашыңыз кандай? Анан мына балдар, жаңы адамдардан мына Жамалбек Ырсалиев, Жамалбек Самарбекович келди, вице-мэр болуп ЖКХ боюнча келип, анан ошо Жамалбек байке өзү менден суранып атат, Адилма, жаныма келип жардам бер деп атат да, жардам бер. Буюрса мен ошо ойлоп атам, жанына помощник болуп барсамбы деп атам да, на общественных началах. Ал жерден Жамалбек байке мага айлык төлөбөйт да. Чынында болгон кеңешимди берип, болгон аракетимди кылайын деп атам. Мен болсо өзүм кедей көчөдө жүргөн адам эмесмин. Өзүм анча-мынча өзүм иштерим бар. Семьяма өзүмдүкү кенен эле жетет да. Ал жерге мен каяктан бир тыйын табайын деп барган жокмун да. Болгон эле өзүм салымымды, акылымды, тажрыйбамды кошоюн деп ойлоп атам да ошол тиги. Анан кийин балбакчылык иш боюнча айтып кетсек, эми өзүн көрсөткөн, вице-мэр болуп иштеп атканда өзүн көрсөткөн, губернатор болуп көлгө барганда деле бул иштей турган адам деп мен чын дилимден ишенем. Эми калган мына жаңы дайындалды. Эми иш жүзүндө ал адам көрсөтөт болуш керек. Ал адам көрсөтөт деп биз күтө бербей, мен ойлойм баарыбыз тең ошол адамга жардам бериш керекпиз. Жардам берип ошого иштеш керекпиз деп мен ойлоп атам да. Жөнөкөй эле какой-то пост должность алыш үчүн эмес, должность эле мына сунуштаган мага, акимчилик вице-мэрди сунуштаган, бирок мен алга макул болгон эмесмин. Эмнеге макул болуп атам? Ошол жардам берейин деген чын дилимден ошондой каалоом бар, ошол жагынан жардам берсем деп атам да. Рахмат. Адил Расулбекович, айтсаңыз, эми Кудайым буйрса, келечекке алдыга койгон максаттар кандай? Максаттар мындай да туугандар. Биз Кыргызстан азыр аскан кырына келип калдык. Биз туңгуюкка ушундай такалдык да. Эгерде азыр ыкчам түрдө ошол кадр маселелерин чечип, мен ойлоп атам да кыскартыш керекпиз. Жөн эле жумуш үчүн эле биз алып келе бербеш керекпиз. Керек болсо 10 кишини кыскартып, иштей турган бир эле адамды алып келиш керекпиз да. Кыскартуу кылып, экономиканы көтөрүп, ошол тармакта, ошол багытта биз иштебесек, мына Кытайдын карызы турат. Аны төлөш керек. Эгерде биз азыр мындай болуп атабыз да, эски машинемен эле баратабыз да, эски эле Волгада, уже тиги дөңгөлөктөр эле жарабай калган, дискалар эле чырылдап баратат да, уже карбюратор өлгөн, мотор өлгөн, уже ошол жаман машинени биз тебебиз деп атабыз да, болбой калды, эски система болбойт. Азыр биз болсо мындай, зачем эски Волганы да? Жаңы эле Toyotага отуруш керек болуп атат да, жаңы система, тажрыйба бар, мисалычы, Европада бар, башка мамлекеттерде бар. Болгон эле айтып атпайбы, урдабагыла, коррупция кылбай эле койгула, бизнеске шарт түспөгүлө, ошондой өнүгөсүңөр деп атат да. Эгерде чынында ошондой өнүгүп, инвесторлор келсе, анда жумуш орундары болот, анда салыктар келет, анда Кытайдын карызын оңойлуу кутулабыз деп мен ойлойм. Ошондуктан биринчиден бизге ошо таза адамдар керек да. Бизге иллюстрация керек. Бизге ошо коррупционный схемаларды, чөнтөккө кетип аткан схемалардын баарын талкалаш керекпиз. Бизге мындай ачык, прозрачный иш керек болуп атат да. Прозрачный иштеш керек болуп атат. Анан, конечно, айлыктарды көтөрүш керек. Ошо 10 кишинин алган айлыгын бир адам алсын да, бирок таза прозрачный иштеп бериш керек да.
Ошол, рахмат. Рахмат, убакыт алып көңүл бурганыңызга сизге да чоң рахмат. Анда эмесе көрүшкөнчө.